Чыгыш адабияты жана искусствосы басма компаниясы өлкөбүздө алгачкылардан болуп, Кытай тилинен түз кыргыз тилине билимдүү жаштардын жигердүү эмгегинин артында Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин эл алдына чыгып сүйлөгөн сөздөрү, баяндамалары тууралуу Си Цзиньпиндин тарыхты баяндайт. Ошондой эле улуу ойчул Конфузунун асыл ойлорун, анын өмүр жолун, шакирттери менен болгон маектерин камтыган Ойлор жана маектер Конфузу мектебиндеги баяндарга түшүндүрмө аттуу китептери жалпы окурмандарга тартууланды. Ушул 3 китеп биз өзүбүз алып которгондо электронный варианттарын көп мындай профессорлорго, көптөгөн кызыккан адамдарга бергенбиз. Мугалимдерге баары жакшы пикир айтышты. Ошондо чечтик да ушул китептерди басып чыгаралы деп. Ушу Конфуцийдин китеби ар бир кызыккан адамдар окуса болот. Ичинде аябай көп накыл сөздөр бар. Аябай негизи мен ойлойм бул болсо ар бир бала деле окуса болот, жаштар окуса болот, уумундар окуса болот. Иш-чарага мамлекеттик жана саясий ишмерлер, тарых илимдеринин кандидаттары жана Кытайдан келген коноктор катышышты. Компаниянын негизги максаты чыгыш элдеринин адабиятын, маданиятын, коомдук саясий абалын чагылдырган эмгектерди, рухий баалуулуктарды кыргыз окурмандарына тааныштыруу. Котормо ишин өнүктүрүү бул тармак боюнча достук байланыштарды улантуу болуп саналат. Мен Кыргызстанга алгачкы жолу келип жатам. Чыгыш адабияты жана искусствосу басма компаниясы менен достук кызматташтык кылуудабыз. Бул китептер Кытайдын салттуу маданиятын өзгөчө Конфузу баяндаган мыкты чыгармалардын бири. Аларды биздин компания тарабынан сунуштаганбыз. Келечекте көптөгөн жакшы долбоорлорду бирге жасап, мындан ары дагы кызматташабыз деп ишенем. Жан дүйнөбүздү байытып, жан азык тартуулай турган бул китептердин ак барактарында асыл ойлор, накыл кептер, ар бир окурманга жакшы таалим бере алчу, өзүн өзү өнүктүрүүгө чоң салымын, таасирин тийгизүүчү багытта жазылган. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Кеңеш Жусупов буларга токтолуп өттү. Бара-бара Кыргыз маданияты менен Кытай маданиятынын ортосундагы байланышты күчөтүш керек. Буга чейин мен эч жерден көрө элекмин, ушу Кытай маданиятын мындай бир үгүт жүргүзүп, элге, жаштарга айтып, жолуктуруп турган. Ошондуктан бул кичине дүкөн ошо Кытай маданиятынын өкүлдөрү менен жолугуштук. Ошо өзүнчө китеп чыгарышты, бир талай китептерди. Буга чейин чыгыш адабияты жана искусствосы басма компаниясы азыркы күнгө чейин ар тармактуу илимий, популярдуу, тарыхый, көркөм адабий, искусство, саясий китептер Кытай жана орус тилдеринен кыргыз тилине которулуп, жалпысынан 80ден ашык китеп окурмандарга сунушталган. Алтынай Шайдылдаева, Бексултан Мурадилов, Таңкы СТВ.